Тоолорду токойго толтурган ишкер Исражидин. Ал 10 гектар жерге 10 000 көчөт отургузуу демилгесин ишке ашырууда. 30 жаштагы ишкер Исражидин Зарипов мигранттык турмуштан кийин Кыргызстанга кайтып келип, Бишкектеги ышка күбө болгон соң токой отургузуу боюнча демилге көтөрүп чыгууда. Буга чейин жыл сайын мен кышында Москвада кышташым да, Москванын абасы таза, кышында аябай таза. Мен мындай смог деп интернеттен көрчүм, бирок мындай проблемасыны өзүм көргөн эмесмин. Быйыл кыштап көрүп аябай таң калдым да, кантип Кыргызстанда элдер дагы эле кырылып кала элек депчи. Анан ойлоп көрсөк, негизи бул азыр болбосо, бирок канча бир жылдан кийин ушул баары залакасын берет. Биздин өсүп жаткан болочок муундарга кышында элестең кыш менен адамдар дем алат. Ошол ой мени аябай мындайча айтсак козгоду да. Козгоп экология жана көп ойлонуп, өзүмдөн башка токой отурсам деген кыялдарым бар эле. Ошонун баары биригип келип, азыр ошо жашылдым деген эко долбоорду баштадык. Кудай буйрса Кыргызстанда көптөгөн токойлорду жаратабыз. Быйыл жазында ал жеке каражатына көчөт отургузуу акциясын уюштуруп, Бишкектин четине 1000 көчөт тигишип, андан кийин Чуңкурчак тоолоруна өз колу менен 300 көчөт отургузган. Эми экоактивист октябрь айында Чүйдүн Кегети капчыгайында 1000 катышуучунун жардамы менен 10 гектар аймакка 10 000 көчөт тигүүнү максат кылууда. Бул Кыргызстандагы эң ири көчөт отургузуу иш-чарасы болот. Келечекте бул долбоор аймактарда да ишке ашмакчы. Ал эми өлкөнү жашылдандырууга салым кошкусу келгендер онлайн көчөт сатып алып, өз атынан отургуза алышат. Бул үчүн атайын ыктыярчылар иштейт. Каарманыбыз мен өмүрүмдү токой отургузууга арнагым келет. Бул менин мекен алдындагы миссиям. Көп түкүрсө көл болот. Ар кимибиз бир көчөттөн отургузсак, эртеңки муунга таза дем белек кылабыз деп кошумчалайт. Зарипов Исражидин менен толук маекти Лимон Медиа порталынан окуй аласыздар.